Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, иш илгери болсун. Сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 каналы, жана студияда Амантур Төрөбаев. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биз айтып өткөндөй эле атайын сааттын башында конокторду чакырып биргеликте көйгөйлүү маселелерди талкуулайбыз. Ал эми экинчи саатыбыздын эң башкы коногу кыргыз эли коомунун төрайымы Рыскүл Кадырова. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Рыскүл, айтсаңыз, эң башкы эле бул биздин сурообуз. Бул уюмдун түзүлгөнүнө канча болду? Коомдук ушул уюмдун түзүлгөнүнө жана кандай максатта? Бул Түркияда Анталия шаарында кыргыз эли жана жардамдашу маданияттуу өнүктүрүү таанытуу боюнча иш чара алып барабыз. 2 жыл болду. Мунун эң негизги түптөөчүсү Айдай Орунтаева эжекебиз жана Билент Арач жездебиз менен чогуу ачылган. Эжекебиз көптөгөн жакшы иштерди алып барып жол түз берди. Ден соолугуна байланыштуу 1 жылдан бери мен иштеп келем. Маданият иштерине көп көңүл бурабыз, жардам беребиз. Алыста жүргөндө баарыбыз биримдиктүү иш алып баралык, бири-бирибизге муктажбыз деген жакшы ой тилектер менен кыргыздардын бардыгына колубуздан келгенине эл узатканга жардам берип келебиз. 2 жыл болду. Бири-бириңиздерге жардам берүү, кол сунуу эң башкы максат. Анан айтып өтсөңүз, анан ушул кандай уюмдар менен иштешесиздер ошол Түркияда? Биз түрк милдети абдан кичипейил, абдан жөнөкөй адамдар болушат. Мисалы биз областтар менен, райондор менен премьер-министрлерине чейин кирип, өзүбүздүн көйгөйүбүздү айта алабыз. Абдан жакшы мамиле жасашат. Ар бир көйгөйүбүздү так жана туура маалыматтарды алып чыгабыз. Мисалга алсак, маданият боюнча абдан жакшы биздин кыргыздын салты Орто Азия. Биз ошол жактан келгенбиз, эски биздин тилибиз деп, аябай кыргыздарга жакшы көңүл бурушат. Кардешибиз деп айтып коюшат. Тууганбыз деп айтышат. Тууганыбыз деп айтышат. Мисалы, бизге Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата бизге жер беришти. Атайын жер бөлүп берди. Жер бөлүп берди. Аны дагы бир айтып кетпесем болбойт. Айымдар коомубуз бар. Айымдар коомунун төрайымы Пери Асаналиева кызыбыз чуркап, ошол жерди алып, азыр биздин паркыбыз бар. Ага абдан жакшы деңгээлде Асол Молдакматова, Аскар Айтматов уулу келип ачылыш жасап барып турабыз. Кудай буйруса, ал жерге дагы эстелик китепкана, жакшы проектлер менен иштеп, дагы ошол жактагы кыргыздар биримдиктүү иш алып барганга аракет кылып келебиз. Баарыбыз биримдиктүүбүз, ынтымагыбыз бар, Кудайга шүгүр. Бул ушул Түркиянын Анталия шаарында, Анталия шаарында ушул иштин баары өтүп келет. Ак калпак күнүндө ак калпак жана элечектер деп энелерибиздин элечегин жасап, кол өнөрчүлүк кичинекей иш, зергерчилик, зергер иш чаралардын баарын көрүп келебиз. Жумакүл деген эжекебиз бар, элечекти кадимкидей 40 кылып ороп, ушундай бир зергерчилик менен иш жасап, Уз Даткайым эжекебиз бар. Балдарыбыз бар. Ал биздин кыргыз эли коомунда уюмдарыбыз, жаштар уюму, Даткайым эжекелер уюмубуз бар. Ошолордун баардыгы, айымдар коому, баардыгыбыз биригип, кыздар уюму бар. Баарыбыз биригип топтолуп, жакшы иш чараларды өткөргөнгө, кыргыздын маданиятын, руханий байлыгын таанытканга аракет кылып келебиз. Манасты өткөрдүк. Бул соңку да? Соңку жакын арада Манас, Ак деңизде Манас таанытуу деп өткөрдүк. Бул жактан дагы университеттен, Манас университетинен Альп Ашык деген түрк агайыбыз, профессор наук агайыбыз барып, кыргыздын тарыхын, кайсыл жерден келген, Манас кандай болуп таанылат, баардыгын түркчө да, кыргызча да айтып берди. Анкара шаарындагы элчибиз Кубанычбек Өмүралиев агайыбыз дагы
жардам берди. Бози алып келип тиктик. Эң башкысы, Биринчи жолу Анталияда бози тигилиптир. Аябай кубанычта болушту. Кийимдерди илдик, төшөгүбүздү салдык, дасторконубузду жайдык. Кыргыздын негизги маданиятын чагылдырып бергенге аракет кылдык. Абдан жакшы маанайда биздин кийимдерибизди кийишип, элечектерибизди кийишип сүрөткө түшүп, бул чет өлкөлүктөр, бир гана түркиялыктар эмес, чет өлкөлүктөр. Ооба, чет өлкөлүк башка жактагылар да келишти. Себеби ал жакта жалаң эле түрк миллет эмес, ал жак туризм бөлгөсү болгон үчүн ары кайсы билесиздер абдан кооз, Аллахтын бейиши бар жер. Баардык өлкө ушундай таң калуу менен карап, телевидениялар келип тартты. Аябай жакшы бизге маани коюп турушат да. Эми аны менен бирге эле кээде кырсыктарга учураган мезгилдер болот, ооруп калган мезгилдер болот. Же башка көйгөйлүү жаралып калганда сиздер тараптан жардам көрсөтүүлөр болот, Ошол учурда колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Ким канча чыгара алса акча чогулткан күндөрүбүз болот. Аябай мындай алыста жүргөндө сагынуу, үй бүлөңдү сагынуу, баланы сагынуу, ушунчалык бир башкача сезимдер менен жашайсың да. Патриоттук сезим ойгонот экен. Кыргызым ушу калпагын кийсек дагы, жоолугун салынсак дагы бул биздики деп таанытып, кыргыздыкы деп. Тилибиз да абдан окшош, бирок өзгөчөсү ушу жардам жагынан аябай жардам беришет да. Мисалы бир эжекебиз катуу ооруп бул дүйнөдөн сапар алды. Ошол учурда да колдорунан келген жардамдар беримдиктүү болуп. Анан студенттер жөнүндө айта кетсеңиз, студенттерге кандай жардам көрсөтүлүп атат сиздер тараптан? Акчалай эле эмес, мүмкүн биз жактан студенттерге жатаканабыз бар. Жатакана жактан жардам көрсөтүлөт. Көбүнчө чакырып кичинекей кыргыз кафелери иштетилет. Ошол жерден чай бергенге, алардын дагы эн атасы менен байланыштырганга жардам берип турабыз. Китептери жетишпей калса аларды алып бергенге, тыгыз байланышта болуп, орто стол деп коебуз. Ошобузга отуруп чогуу бир маектешебиз. Кимге эмне жетпесе, ошону менен алектешебиз. Улуу эжекелерибиз бар. Ошол эжекелер бизге баш көз болушат. Айдай Орунтаева, Светлана Эсенгул кызы, Уулжан эжекелерибиз бизге улуу киши бар, аябай жакшы болот экен. Улуу кишилер акыл назатын айтып, ушу туура жолду көрсөтүп, ушу Манас таанытууда дагы баланы бешикке салууну өткөрдүк. Ошол эжекелерибиз ошол жердин көркүн ачып турду. Ушул учурдан пайдаланып, ошол күнү Саламат Садыкова эжекебиз өзүнүн каражаты менен, өзүнүн ишкер чыгармачылыгы менен барып ошо Манас таанытууда абдан бизге салымын кошуп кетти. Гүлзада Рыскулова эжекебиз келди, Доктурбек Урманбетов байкебиз келди. Баарыбыз бирдикте ушул Манас таанытуусунда, Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгында абдан бир чоң бир максаттуу бир иш аткардык да. Анан азыр ушул учурда дагы биздин дагы алдыда көптөгөн пландарыбыз бар. Пландар менен бөлүшө кетсек, эң башкысы кандай пландар бар алдыда сиздер тараптан? 2020 дейли, 2019 аяктап баратат. Кудай буйруса, эң башкы планыбыз ал жакта 8650 киши ушул учурда катталуу. Ошол кишилердин эжекелери көбүнчө. Эжекелер ошол эжекелердин негизги көйгөйү виза иштери боюнча дагы көп биздин көйгөйлөрүбүз бар. Аларга дагы колубуздан келишинче жардам берип турабыз. Негизги пландарыбыз азыр дагы деле болсо маданият иш жагына көп басым жасайбыз. Балдарын ээрчитип ошол жакта окутуп аткан эжекелерибиз дагы бар. Ошол мектеп боюнча дагы иш чара Кудай буйруса кичинекей биринчи барганда түркчөнү үйрөтөлү деп кичинекей бир тил адам байлыгы деген бир кичинекей өзүбүзгө чакан тил жагынан
жардам бергенге аракет кылып атабыз. Эң главный маселебиз. Экинчи жагынан 2020 Түркиядагы боло турган көчмөндөр оюна даярдык көрүп жатабыз. Кол өнөрчүлүгүбүздү дагы бир аз узартып, боз үйүбүздү алып барып, аттар жагынан дагы бизде эркек балдарыбыз бар, аларга дагы улак уюштуруп берелик деп былтыр улак уюштуруп бердик. Быйыл дагы ошо бир 3 жылкы алып коелук, кымыз чыгаралы деген дагы жакшы максаттарыбыз бар. Демек, мунун баары ошол Анталияда эле, же башка шаарларда? Анталияда эле болуп жаткан нерселер. Башка шаарлардан дагы Газантеп, Анкара, Стамбулдан дагы келип биргелешип, Измирде дагы тыгыз байланышта иштейбиз. Ал жакта дагы айымдар коому бар, кыргыз эли коому бар, ал жакта дагы баарыбыз биргелешип ынтымакта иштейбиз. Бул жака кийим жөнөтүшөт, мисалы Измирдеги коомдор бейбачараларга. Дагы өзүбүзчө бир уюм уюштуруп, бардык эле азыр жетишпеген заманда үй алалык деген бир проблема. Эң көйгөйлүү нерсе ушундай бир көйгөйүбүз бар го. Ошол жагындагы бир проектти иштеп чыгарып атабыз. Жакында бул дагы ишке ашат, Кудай буюрса 2020-жылдары ушул пландар менен иштеп, бул иштерди ишке ашырабыз деп ойлоп атабыз. Анан тыкыз байланышта болуп газета чыгардык, 8 күн деген. Себеби 8 биз үчүн 7 күнгө болжобойлук, эртеңки 1-чи күндү дагы койлойлук деген мааниде түрктөр менен чектелип калбайлы деп, чектелүү, чексиздик, 8 деген чексиздик деген сан го. Ошого жараша газетада уже биздин программаларыбыз чыгып, жарыяланып, окулуп баштады. Бул да биздин жетишкендигибиз. Жакынкы арада ушул телевидение аркылуу иштешелик деп барып сүйлөшүлдү. Кудай буюрса аны дагы ишке ашырабыз. Мунун бардыгы Анталия шаарында болуп аткан иштер. Аны айтып өтсөңүз, өзүңүз айтпадыңызбы, биз коомдук уюмдар менен иштешебиз деп. Түркиядагы кайсы уюмдар менен иштешесиздер азыркы тапта? Мурат Паша муниципалитети бар, Büyük шаар муниципалитети бар, райондук ички иштер. Демек, чоң шаар деген, Ооба. Ички иштер министрлиги менен да иштешебиз, тышкы иштер министрлиги менен да иштешебиз. Виза боюнча көбүнчө көч идареси деп коюшат. Виза иштери боюнча дагы депортациясына барып, ошол жактан дагы көп көйгөйлөрдү чечип беребиз да. Сиздер тарапка, ушул уюмга, коомго, сиздер тарапка кандай жардам көрсөтүүлөр болуп атат? Биз тарапка көп эле жардам көрсөтүп болот. Эми акча жагынан спонсорлорду таап беришет. Мисалы, тамак аш жагынан зал беришет. Спорттук арена деп ойлойм. Мисалы, спорт уюмдары да бар бизде. Спорт уюмуна дайыма айдын 29 күнү спорт салонун беришет. Бир айда волейбол өткөрөбүз, бир айда баскетбол, бир айда футбол өткөрөбүз. Ошол жактарына дагы бизге жардам берип турушат. Эң башкысы көмөк көрсөтүп, мындай чектөө деген жок такыр эле. Чектөө жок. Мисалы, бул жактан андай жерлерге кириш абдан кыйын. Ал жактан бир күнү барып өзүңдүн заявленияңды жазып, мага ушул көйгөйлөрдү чечип берүүгө жардам бересиздерби десек, алар абдан кубанычта болушат. Сөзсүз түрдө телефон чалып жардам беришет. Мисалы, Чыңгыз Айтматовдун Манас таанытуусунда бизге жерлерди беришти. Ушул Чыңгыз Айтматовдун паркы абдан чоң. Мисалы, эстелиги тура элек, бирок жазып, бактарактарды тигип беришкен, аябай сонун жакшы деңгээлде кичинекей эле жерди берип койбостон, чоң 4 сотка чейин жер берилди да. Биз абдан кубанабыз, мисалы, биздин өзүбүздүн жерибиз бар деп. Нооруз майрамын өткөрдүк. Мисалы, ошол жерге бардык, Нооруз майрамын өткөрдүк, сүрөткө түштүк, сүмөлөк жазадык, кой сойдук. Биз үчүн чет элдик жашагандар, эжекелер үчүн, биз үчүн аябай мораль берет да. Ушундай бир чоң мындай жардам болот, Жардам болот.
Анан мотивация айтып берет өтсөңүз, бизге. анан 2 жылдан бери ушул коом ачылды дедиңиз. 2 жылдан бери, анан 1 жылдан бери сиз жетектеп келет экенсиз. Анан ушул сиздин жетектөөңүздө кандай мындай өзгөрүүлөр болду? Чоң өзгөрүүлөр болду. Мисалы, азыр мен ушул учурда бул жактамын. Бирок телефон чалуулар, качан келесиз, сизди сагындык, мага бул жардам керек эле деп сурагандар бар. Мисалы, университетте дагы азыр жаңы окууга барган студент 44 балабыз бар. Ошолорго дагы мен өзүм көмөгүмдү көрсөтүп, колуман келген жардамымды берип келем. Бул Ак Деңизде окуган студенттер. Ак Деңизде окуган студенттерге. Өткөн иш-чаранын бардыгы ушул жылы болду. Бардык өткөн иш-чаралардын бардыгы. А бирок башын түптө, бардык иштин башын түптө абдан оорго турат эмеспи? Мен ушул учурдан пайдаланып, Айдай Орунтаева эжекеге өзгөчө ыраазычылык билдирем да. Мага кандай болгон күндө дагы абдан туура жолун көрсөтүп, мага ишеним арттырып, ушул кыз алып кете алат деген сөзү мен үчүн дагы деле мотивация берет, күч берет. Ушул ишти алып кете аласың деп аны орнотуп берүү, атын коюп берүү эле мен үчүн абдан чоң байлык болду. Сабак да болду. Кудайым буйруса, дагы көптөгөн иштерди алып барып, тыкыз Кыргызстан менен Анталия, Түркия мамлекеттери менен тыкыз байланышка чыгып, биздин жөнөкөй адамдарыбызга жардам бергенге дагы даярмын. Сизге чоң рахмат атайын иш убактыңызды бөлүп биздин студияга майк куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде Кыргыз эли коомунун төрайымы Рыскүл Кадырова болду. Программабыздын мындан аркы бөлүгүн 10 мүнөттүк чет элдик дүйнөлүк жаңылыктарга кезек беребиз. Андан соң программабызды улантабыз.